Көчкөн Сактановдун «Адат азабы» аттуу романынын 10-бөлүмүнүн уландысы. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. 4-сол. Эртеси эле Рамазанов вице-президент Султан Шаменовичтин кабинетинде отурду. Түнү жакшы уктай албай калгангабы же Рамазановго ачуусу келип турабы, айтор анча-мынчага солк этпеген Шаменовдун иреңи бул ирет эмнегедир кыш чыкыроонундай муздап турду. «Биринчи томуңардын чыгышы менен куттуктайм», деди үстөлүнүн бир четинде жаткан томдукту көзү менен көрсөтүп. «Алгачкы саамалыгыңар менимче жаман эмес. Коомчулук тарабынан да пикир жаман болбойт го деп ойлойм». «Рахмат, болгон аракетти жумшадык. Мындан ары да жумшайбыз. Азыр иштер кандай?» «Жаман эмес. Бирок жаман деп бизге арыз түшүп атат го. Кимден?» «Кимден болсун, өзүңүздүн эле кызматкерлериңизден. Дагы баягы тоголок баатырлар го». «Тоголок эмес, аттарын коюп жазыптыр». Рамазанов демин ичине ала Шаменовдун колундагы конвертти тиктеди. «Ким болду экен?» Шаменов конверттин ичинен катты алып Аргендин алдына таштады. «Окуңуз». Каттын ээлери Камчы Суртаев менен Мырзаул Үчкемпиров экен. «Бул боюнча эмне дейсиз?» «Эмне дейин? Ушунун баары менимче пендечилик». «Жолдош Рамазанов, а сиз өзүңүздү пендечиликтен жогорумун деп ойлойсузбу?» «Мен деле пендемин, Султан Шаменович. Бирок мына бул өтө майда пендечиликке барбаймын». «Кантип барбайсыз? Сиз эмне каттын маанисин түшүнбөй калдыңызбы?» «Мында түшүнө турган эч нерсе жок». «Кантип эч нерсе жок? Катта ачык жазылып турбайбы? Молдоев жердешиңиз экен. А Мукталы Учуров башка областтан болгону менен эки өңүрдүн урууңар бир экен. Ушинтип жазылып турбайбы?» «Жалган факты жазылмак турсун, ураан болуп айтылсын. Бирок ал чындыктын фактысы боло албайт». Шаменовдун иреңи кумсара түштү. «Сиз эмне мага насаат айтканы келдиңизби?» «Молдоев жердешим экени чын. Эгер ишти билсе жердешим эмес, бир тууганымды да ошентмекмин. А эгер иш билбесе бир тууганымдын ордуна иш билген душманымды коймокмун. А Учуровдун кайсыл уруудан экени түгүл, кайсыл райондон экенин билбейм. Билүүнүн кереги да жок мага. Эгер билсеңиз, мен кайра ошо жердешчилер менен күрөшүп жүрбөймүнбү?» «Рамазанов, сиз жаш балага жомок айткандай сүйлөбөңүз. Күрөшүп атам дегениңиз менен иш жүзүндө эмне кылып атасыз?» «Илимий совет, а түгүл ВАК берген илимий наамга маани бербей, илимдин кандидаты Камчы Суртаевдин кандидатурасын четке кагып, илимий даражасы жок жердешиңиз Молдоевди орун басарлыкка койгонуңузду баатырлык деп эсептейсизби? Ал эми Учуровдун кандидатурасын мүчө кордукка көрсөткөнүңүзгө жол болсун. Же ушинтип илимий чөйрөгө жаңылык ачкыңыз келеби?» «Ооба, жаңылык ачкым келет. Бул суу кечпеген жаңылыктын кимге кереги бар?» «Кереги бар. Сизге, мага, илимий чөйрөгө, элге баарына кереги бар. Эптеп илимий даража алгандарга элдин бешине терин көмүш уй кылып бергим келбейт. Оңой оокат издегендердин алдын аяосуз тороого убакыт келип жетти. Өткөн ноябрь пленуму бизден дал ушуну талап кылат». «Мен сизди закондон тышкары иш кылып атат дегеним жок», деди Шаменов дароо жумшай түшүп. «Бирок сиз түшүнбөй атпайсызбы? Сиз азыр коллективди экиге бөлүп алдыңыз. Эми силер ишти экинчи планга калтырып, баардык күчүңөрдү бири-бириңерди тукурууга жумшайсыңар. Мына ушунун кимге кереги бар?» «Андай болбойт». «Кантип болбойт? Бир карын майды бир кумалак бузат. Мына бул каттын ээси экөө. Ошол эле коллективден дагы экөөнү кошуп төртөө болуп, төртөөнү дагы төртөө кошулуп сиздин нервиңизди алар. Алардын нервин сиз ала баштайсыз. А ишти ким кылат? Же чындыкты бир эле сөз издеп, бир эле сиз биздин коом үчүн күйүп-бышып жүрөсүзбү?» «Миллион. Ошон үчүн 70 жыл жашап атабыз. Ошон үчүн жеңип атабыз. А сиз коомдун туура бараткан агымына кайра жолтоо болуп атасыз. Кыскасы, жолдош Рамазанов, кадрлар маселесин мындан ары биз сиз өз алдыңызча чечпеңиз. Минтип отурсаңыз, кызматкерлерди жакында таратып ийесиз. Азырынча сөз ушул. Жакшы калыңыз. Жакшы барыңыз». Арген Шаменовдон чыгып, академиянын зор аянтында турган машинесине отуруп, аларча көрүстөнүн көздөй жөнөдү. Шаменов укмуштуу катары мезгил агымы менен тең жүрө албаган киши. Илим билим өсүп, мезгил жаңыланып атса, анын ой санаасы кайра эскирип баратыптыр. Аны кимдир бирөө мага каршы тукуруп атышы мүмкүн. Же мүмкүн кызына болгон менин мамилемден уламбы, деп ойлоду.
Машинесин көрүстөнгө кире бериш жерге токтотуп, Гүлмира менен Бакай жаткан жерге келди. Кичине эле көңүлү оорлой түшсө, ушул жерге жетип келчү болду. Экөө аны бу дүйнөдө биротоло жалгыз таштап, жанаша жатып калгандарына дали ал биротоло көнө албай, ишене албай жүрдү. Эртеби кечпи үчөө биригип, мурункудай бактылуу турмуш кайрадан болоордой сезилчү. Бирок кайдан? Бүттү, баары бүттү. Эми ал эч качан аны аларды өзү көрбөйт, такыр көрбөйт. Адамдын эң бактысыздыгы эң жакын кишилериңден биротоло айрылуу, анан өзүң бул өмүрдөн биротоло жок болуу. Акыр аягы ушул эле. Үйүнө демейкиден кеч келди. Кирээри менен кызы алдынан тосуп чыгып, улагада ботинкасынын буусун тырмалап чече баштады. Арген аны жерден алып, кучагына кыскан бойдон ашканага кирди. Ибарат тамак деле эми эле казандан табакка салып аткан экен. Арген аны чачынан сылап, жаагынан акырын өптү да, кызын кое берип, ашканадагы үстөлгө отура кетти. Ошондо эмнегедир анын чыныгы үйү, биринчи үйү Гүлмира менен Бакай жаткан көрүстөн, а бу жер экинчи, отурумдук үйү катары сезилип кетти. Кызык. Бүгүн сен жакшы көргөн тамакты бышырдым, деди Ибарат үстөлгө бууга демдеп бышырылган эт, майда кесилген камыр жана чык коюп жатып. Чечинип отур. Арген чечинип жуунуп келди. Кызын жанына отургузду. Арак барбы? Эмне болду? Жөн эле. Менин сүйгөн тамагымды даярдаган турбайсыңбы? Ибарат жарым бөтөлгө коньяк жана чөйчөк алып келди. Арак жокпу? Бар. Ибарат ачылбаган бөтөлкө арак алып келип койду. Өзүңө чөйчөк алып келбейсиңби? Ичип жүрчү белем. Ичпесең да. Жок. Арген өзү туруп барып буфеттен фужер алып, ага арактан толтура куюп алып ийди. Анан болгону 2 кесим эт, кичине чыны шорпо ичти да, экөөнүн башынан 2 сылап, анан иштөөчү бөлмөсүнө кирип кетти. Өтө чарчап турат го деп ойлоду Ибарат. Эч качан минтип жалгыздап, же фужерге арак куюп иччү эмес. Ибарат акырын келип, эшиктин жылчыгы аркылуу уурдана тиктеди. Дайыма ынталуу окуп, же иштеп атчу ал бул иретте эч нерсе кылбай, көздөрүн ачып, диванда чалкасынан шып тиктеп жатыптыр. Үй ичин жыйнап, кызын уктатып, 1 сааттан кийин келсе, дале ошол бир калыбында жатыптыр. Ибарат ашканага кирип, терезенин жанына келип, Бакайдын кайгысын ал такыр унута албайт окшойт деп, аны аяп, анын оор кайгысын өзүнчө туюп, акырын солуктап ыйлады. Иса Байгубатович, саламатсызбы? Бул мен, Арген. Эртелеп чалып тынчыңызды алган жокмунбу? Үйдөн эмес, кызматтан чалып атам. Макалаңызды кечээ окуп чыктым. Чынын айтайын, жыргап окуп чыктым. Мактоого да, куттуктоого да татыктуу макала. Азыр эле философия институтунан телефон чалышты. Эмне дейт дебейсизби? Өз авторитетинен пайдаланып, өзүнөн жогоркунун мүдөөсү үчүн кызмат кылып, чыныгы илимпоздук принциптен тайып, мазмунга караганда формага айрыкча көңүл бөлгөн Ата Бакеевдин кара ниет менен жазылган макаласы Иса Байгубатовдун макаласынын жанында шоона эшпей калыптыр дейт. Ха-ха-ха, шоона эшпей калыптыр дейт. Иса Байгубатович, сиз бизге, айрыкча биздин институтка мурунтан эле жардамыңызды аяган эмессиз. Азыр да аябай атасыз. Рахмат. Сокко тартып бараткан ат бир аз шыйпаңдаганда, жүздөгөн чымын бир кулагандай сиздей адилет кишилер биздин арабызда көп үчүн, арабыздагы ондогон зыянкечтер эч нерсе кыла алган эмес жана кыла албайт. Ден соолугуңуз кандай? Дурус. Султан Шаменов баягындан кийин чакырган жокпу? Жок, өзүм бардым. Учуров мүчө корреспонденттикке көрсөтүлгөн кандидатурасынан баш тартып, арыз берди эле. Шаменовго барып анын ишин оңдоюн десем, такыр майнап чыкчудай эмес. Анткени анын ордуна жогортон Бакеевдин кандидатурасы сунуш кылынып атыптыр. А Бакеев билесиз, тиги чоңдун бажасы. Анан дагы бир жаңылык. Баягы экөөнүн арызы боюнча институтка, тагыраак айтканда, менин жүргүзүп жаткан азыркы ишимди текшерүү үчүн комиссия келгени жатыптыр. Сен ага анча камтама болбо. Андан корко турган жагың жок. Анткени сенин артыңда чындык турат, эл турат, партия турат. Рахмат, Иса Байгубатович. Ал эми уулуңа кыянатчылык кылгандар ушуну көрмөксүң деп сага табала арыганып, бирок өздөрү эч нерсе болбой таза бойдон кала бербейт. Кыңыр иш 40 жылдан кийин билинет. Мейли анда, убактыңды алып,
Анын үстүнө кайгыңды козгоп алдым окшойт. Байгубатов трубканы коёру менен Арген Биалиевке телефон чалды. Сейли, бөлүм башчылар чогулдубу? Чогулса келбейсиңерби? Алар эбак чогулуп, анын ушул эле сөзүн күтүп турушканбы, дароо чууруп кирип келишти. Озун үстөлгө эки бет отурушуп, күбүр шыбыр тынчый бергенде, Молдоев биз менен келатпады беле? Кайда калып калды? Деди Сейли. Моймол Мамбетованы коридордо токтотуп алып, ага конфет берип жаткан, деди кимдир бирөө. Жигиталы Молдоев дайыма чөнтөгүнө конфет салып жүрө турган. Эгер кимдир бирөөнүн сүйлөгөн сөзү, иштеген иши же жөн эле басып бараткан басыгы менен ага жагып калса, чөнтөгүнөн конфет алып чыгып акырын сунуп кое турган. Тигил ичинен жылый түшүп, Жигиталы Молдоевич, мындай таттуу конфетти кайдан алып жүрөсүз деп калса, сиздей жакшы иштеген же сиздей орунду сүйлөй билген киши үчүн атайын издеп жүрүп сатып алганмын деп кое турган. Директордун орун басары болуп дайындалганда мурун кандай болсо так эле ошондой бир калыбында калды. Сөзүнөн, кыймыл аракетинен же кабак кашынан мына мен директордун орун басарымын дегенчелик компою такыр байкалбады. Эгер аны бүгүн эле ушул кызматынан кайра алып койсо, ага маани бербей чөнтөгүнөн конфет алып оозуна салып коюп, алдындагы обо-дөбө макалаларды бирден алып, шыкырыя барактап иштеп отура бермек. Рамазанов менен Молдоевдин кабинеттери бетме-бет эле. Экөөнү бөлүп турган ортоңку чакан бөлмөдө Каныкей аттуу татынакай машинистка секретарь отурат. Рамазановдун кабинетине кирерде көпчүлүк кызматкерлер кыйыла тынчсызданып, үстү башын тартипке салып, айтар сөзүн алдын ала даярдап, камданып алат. Кирсемби же кирбесемби деп Каныкейден сурап да ийишет. А Молдоевке кирерде антишпейт. Каныкейден сурап да коюшпайт. Ким да болсо иш боюнча жайбаракат кирип чыга берет. Кээ бирөө аны кээде теңин албай, андай эмес мындай деп кайра үйрөтүп кирет. А Молдоев аны каадалуу адам санап, отуруп туруп же классиктерден жобо айтып, анын көңүлүн оорутуп албайын деп түшүндүрө баштайт. А тигил кайдан түшүнсүн? Чыгып баратып, калпагын ар жерде унутуп жүргөн ушул апенди мага акыл үйрөтөт деп кайра аны күнөөлөп кете турган. Баары эле андай эмес. Кызматкерлердин көпчүлүгү Молдоевди сыйлай турган. Анын алдында өздөрүн эркин, атүгүл андан өздөрүн акылдуураак, жогору сезчү. Ошон үчүн иш анын кабинетине дайыма ойдогудай чечилчү. А дегенде таягы, анан өзү көрүнгөн Жигиталы жеңил сылтып кирип келди. Биякта орун бар, кел бери, деп Рамазанов өзүнө жакын турган креслону көрсөтө берди. Сейли, эмнеге Мырзаул Үчкемпиров жок? Айткам, өзүндө эле отурган, деди Сейли. Эстүү неме арыз жазганга уялып аткан го, келиштен, деди Жигиталы. Арген, эмнеге уялат? Эгер тоголок арыз жазса бир жөн, а бул аты жөнүн ачык коюп жазып отурбайбы? Бул баатырдык. Мындай болгон соң аягына чейин баатыр болуш керек да, качып кетпей. Суртаев келди го, коркпой этпейли. Арген каптал кнопкасын басты. Каныкей, Үчкемпировду чакыр. Кабинетинде болбосо башка жактан изде. Үчкемпиров дембедем чылым соруп кабинетинде кимдир бирөө менен телефон аркылуу сүйлөшүп аткан экен. Каныкей, Мырзаул Үчкемпирович, сизди директор чакырып атат. Үчкемпиров чакыртып, күттүрүп, маал ката басып ичкери кирди. Атайын ошентти. Буяка отуруңуз, деди Рамазанов Жигиталынын жанындагы орунду көрсөтүп. Ушунча эле чылым чеккиңиз келип атса, ушул жерде эле чеге берсеңиз болот. Таш мынтыктай чыртыя кыдыйган Үчкемпиров Жигиталынын жанына коомай отура кетти. Болгону бир маселе боюнча гана чогулуп отурабыз, деди Рамазанов. Институттун бүгүнкү иши боюнча, тагыраак айтканда, менин артымдан Академиянын президиумунун атына жолдош Камчы Суртаев менен Мырзаул Үчкемпировдон арыз түшкөн. Арыздын мазмуну кийинки күндөрү, айрыкча мен директорлук кызматка келгенден баштап, кызматкерлерди башаламан которуп, өзүн өзү билип, өтүгүн төргө илүүчүлүк күчөп, атүгүл кызматсыз сандалып жүргөндөрдү урунттуу жерлерге кызматка алган деп жазылган. Ушундан улам жакын арада атайын комиссия келип, биздин ишти текшерүүнүн алдында турат. Ошон үчүн комиссия келгенде иштин жөн жайын жакшы билбей башаламан болуп калбас үчүн өзүбүзчө алдын ала сүйлөшүп алуу туура го. Кандай дейсиңер? Туура. Бул жерде арыз ээлерин сурап тергеп же жөндөн жөн эле күнөөлөштүн кереги жок.
Анткени ким туура эмес, бул иштин аягында, мындайча айтканда, комиссиянын ишинин жыйынтыгынан кийин чечилет. Мындан мурун эле артымдан арыз жазылганы билесиздер. Ошол тоголок арыздар мени тоголотуп кете албаган соң, кээ жолдоштор минтип ачык жазып чыгышты. Ошон үчүн бүгүнкү каралчу маселе бирөө гана. Бу жерде бүт бөлүм башчылары, партиялык, комсомолдук уюмдардын секретарлары жана жергиликтүү комитеттин төрагасы отурат. Чогулушту эркин өткөрөбүз. Каалагандар каалаган учурда сүйлөсүн. Директор экен деп мени, арыз ээлери деп бул жолдошторду аябагыла. Сөз калыс сүйлөнүп, маселе ортого калыс коюлсун. Кана, кимиңер сүйлөйсүңөр? Парткомдун секретары Баймурат Айылчиев өйдө болду. Ал дээринен тал төөндөй шаңкылдап сүйлөгөн азамат чечендерден эмес эле. Үнү тээ көмөкөйүнүн түпкүрүндө жүргөнсүп, күңүрт сүйлөгөнү менен анын өңүндө эле эмес, жайык маңдайында эле эмес, ошол булдуруктаган күңүрт үнүндө кимди да болсо көңүл кош койбогон жакшы ажаты боло турган. Ал ажат, анын ар бир сөзү өз орду, өз мааниси менен айтылгандан улам болсо керек. Биздин советтик закон канчалык гумандуу, адилет болгону менен баары бир ошончолук арыз ээлери көбөйө баштады, деди ал. Бирок ошол арыз ээлери ак менен караны, ийри менен түздү же жалган менен чынды ажырата билбей туруп, тереңине жете көрбөй туруп эле жаза беришет. Натыйжада канча киши жөн эле убара болот, убактысы кетет, нерви куройт. Бүгүнкү биз карап аткан маселенин мааниси так эле ушуга окшош. Мен башкача айта албайм. Комиссия келсе да дал ушуну айтам. Атүгүл баарын далилдеп берем. Айтаарым ушул. Маселенин жөн жайы боюнча аны кеңири сүйлөйт го деп ойлошкон. Бирок ал ушуну айтты да отуруп алды. Ал отурары менен Камчы Суртаев кол көтөрүп сөз алды. Жолдош Айылчиевди менимче баарыбыз эле жакшы билебиз. Деги ал адам катары, баарынан мурун коммунист катары ким? Эгер күн эртең чыгыштан чыкпай, батыштан чыга баштаса, жолдош Айылчиев эртең эле дару батышты карап калмак. Сөздү азыр өтө бийиктен алып, советтик законго таяп сүрдүү сүйлөдү. Ийри менен түздү, ак менен караны билбегендер жөнүндө сүйлөдү. Бул сөзүн ал жаш балага айтса болмок. А биз Кудайга шүгүр бала эмеспиз. Баланын атасыбыз. Сөздүн тогетерин өтөлү. Парт уюмдун секретары болуп туруп, жолдош Айылчиев биздин окумуштуулар советинен эле эмес, жүздөгөн илимпоздорго илимий наам ыйгарууга укугу бар ВАКтын жол жобосуна каршы чыгат экен да. Жөнөкөйлөтүп айтканда, илимий наамыбыз бар, биз очок боюнда от жагарлык кылышыбыз керек экен да, илимий даражасы жок Молдоев төрдө отуруп бизге акыл үйрөтөт экен да. Кептин төркүнү мына ушунда болуп атпайбы? Ошон үчүн ким кандай ойлонсо, ошондой ойлонсун. Эгер эле маселе бир айлампада дагы ушинтип айлана берсе, биз академиянын президиумуна эле эмес, андан жогору барып арызданабыз. Ким ийри, ким түз экенин мына ошондо көрөбүз. Ушул маанидеги сөздөр эки тараптан тең уланып жатты. Суртаевдин сөзүнөн кийин Үч Кемпиров кыйла кайратына келе түшүп, жалтанбай, тайманбай оюндагысын катуу айтып чыкты. Арген ойго муюду. Илгери бирөө айыл башчысынын алдында тайманбай сөз кайрып, катуу каяш айтып атканын бир кексе карыя бир четте тиктеп туруп, муну минтип сүйлөтүп аткан эки нерсе: же ишенген белдүү кишиси, же бокчо толо дүйнөсү бар. Карап көргүлөчү деген экен. Карап көрүрсө чын эле бокчосунда алтын бар экен. Анысыңар буларды мынчалык катуу сүйлөтүп аткан бир нерсе бар. Баары тарашып, Рамазановдун кабинетинде Жигиталы гана калды. 5-сол. Бир күнү Ибарат почта ящигинен мындай деп жазылган аты жөнү белгисиз кат алды. Ибарат, бул катты сага сенин тагдырыңа күйгөндөн улам экинчи ирет жазып отурам. Күйөөң башкарган институтта Айгүл Давлетова деген кыз иштейт. Өңү, жөндөмү, билими төп келишкен кыз. Бирок эмдигиче күйөөгө чыкпай жүрөт. Себеби эле сенин күйөөң Арген менен анын байланышы бар. Күйөөң сени менен кантип ажырашуунун жолун издесе, Айгүл качан эми аялы менен ажырашат экен деп аны күтүп жүрөт. Муну эмитен билбесең, кийин кеч болуп калат. Ибарат шалдырады. Башына союл тийгендей катты кармаган калыбында эси ой барып диванга отурду. Чын эле ушундайбы? Айтса айтпаса барган сайын менден алыстап бараткансыйт го. Кийинки күндөрү бир эле мен эмес, деги үй бүлө менен анча иши болбой калды го.
Ушунун баары мүмкүн дал ушул төрт тарабы төп келишкен сулууга байланыштуудур. Жок, кантип эле. Менден, үй бүлөдөн алыстап бараткансыганы мүмкүн кийинки окуяларга байланыштуудур. Башына кырсык түшүп, уулунан айрылып, далдадагы душмандар ызырынып турса, анда кайдагы сүйүү болмок деп өзүн өзү канчалык сооруткону менен, бирок баары бир аялдык кылып, кат маанисине ичи ачышып, бугу толуп күнүлөй берди. Ушундан улам катты Аргенден жашырып кое алган жок, ага көрсөттү. Баягы көп жаланын бири да. Өткөндө да ушинтип жазышкан да, деди Арген катка көз жүгүртүп өтүп. Же сен ушуга ишенесиңби? Билбейм, эмне үчүн сага эле мынча асылып калышты? Бирөөлөргө жамандык кылып атсам керек. Арген, сен капа болбойсуңбу? Бир сөз айтсам. Болбойм. Сен учурдун агымы менен жашачы. Учурдун агымы эмне? Оозунан сөз, колунан иш келбегендерди илимдин төрүнө өткөргүлө дептирби? Ошентсе да, өзүң айтчы элең го, апам өтө катуу болсоң сындырып, өтө жумшак болсоң ийип салышат дечү эле деп. Мен болгону чындыкты айтып атам. Чындыкты эгер мен айтып чыкпасам, башка айтып чыкпаса, баарыбыз эле баардыгы жакшы деп жамандыкты жашырып койсок, анда жалгандын күнү туубайбы? Мен чындыкты айтып чыккан сайын жалган чычалап атат. Кайдагы ушактарды айтып, сага чейин кат жазып атат. Канчалык чоң күрөшкө чыксаң, ошончолук чоң түйшүк, чоң кайгы каршы чыгышы мүмкүн. Сен ушуну унутпа. Ибарат анын көкүрөгүнө башын жүрөдү. Кирпиктерин жылт эткен жаш аралады. Арген, мен сага ишенейинби? Өз эркиң. Ал эмне дегениң? Анткени мага ишен, же ишенбе деп сурачу курактан өтүп калдык да. Мындайды менимче сурабай билишибиз керек. Мен сага ишенем. Ишенбесең сүйө да албайсың. Сен көп капаланбачы. Көрөсүң го, мен сага так эле бакайдай өзүңө окшош татына уул төрөпүрөм. Жүрөгүң да ооруй баштады. Көп окуп, көп капаланбачы. Отпуск алып эс албасаң болбойт. Өзүңө байкалбаса да мага байкалып турат. Сен аябай чарчадың. Азыркы иштер бир тарап болмоюнча кантип отпускага чыгам? Көңүлүң бир тарап болбосо эмненин эс алуусу? Кызык, эч кимге эч кандай жамандыгың жок. А эмне үчүн сага мынчалык жамандык издеп калышты? Деги алардын ким экенин болжолдоп билесиңби? Айтуу кыйын. Түбү келип эле Элебес Алышбаевдин душмандары го. Кызык, эмне үчүн ал кишинин душмандары сенден өчү алууга тийиш? Анткени ал киши да жердешчилерди, айрыкча илимий чөйрөдө базарга келгенсип. Кандидаттык минимумдарды эле эмес, илимий наамдарды сатып ала баштагандарды катуу ашкерелеп, ачык айтып чыккан, бетин ачкан. Сейили Биялиевди билесиң го? Үйгө келип жүрбөйбү? Ошонун бир кездеги илимий жетекчиси да Балта Суртаевге окшоп кандидаттык минимумдарды жана диссертацияны сатып алган экен. Алышбаев анын бетин ачып, ал партиядан алынып кызматынан четтетилген эле. Анан ал азыр шаарга жакын жерде иштеп атат имиш. Балким ошол. Сен тигиндей бузуку каттарга көңүл бурба. Мындай учурда кайрамага жөлөк болуп турууга тийишсиң. Ибарат ичинен ынап үндөбөй калды. Келет деген комиссия эмнегедир белгисиз себептер менен кечигип келбей атты. Арыз ээлери ойлогондой алардын артынан түшүү же куугунтуктоо Рамазанов тарабынан болбоду. Бирок алардын бу жерде иштеп жүрүшү, же чогулушта, же коридордо учурап калышы Аргендин итиркейин келтирип, каш кабагынан эч нерсе билгизбегени менен ичинен кыйналып, ачууланып, айрыкча ушундай майда бараттан көңүлү чөгөт боло түшүп, ишке жөндөмдүүлүгү начарлай баштаганы кийинки учурда байкала калчу болду. Комиссия эртерээк келип, же ары, же бери кылып, маселени тезирээк чечсе, бу жерде же ал калып, тигилер кетип, же ал кетип, тигилер калып, маселе бир тарап болоор эле. Мына ушундай эки араан күндөрдүн биринде аны Борбордук комитеттен Эсенаман Абышкаев чакыртып калды. Ал кирээри менен Абышкаев ордунан туруп келип, озунуп кол берди. Арген уулунун сөөгүн таап, аны жерге берер күнү Абышкаев көз көрсөткөнү үйүнө келген эле. Экөөнүн ортосунда кызмат боюнча гана мамиле болуп, бирок эки ортодо карым-катнаш болбогону менен мына ушундай оор учурда анын кайгысын бөлүшүү үчүн Абышкаевдин көз көрсөткөнү келиши Аргендин ичин жылыткан эле. Ошондо да аны так азыркыдай соорутуп типтеп, кайрат кыл эми деп чын көңүлдөн көңүл айтып, колдорун кыйлага кармап турган. Отур, кандай иштериң?
Кандай десем, орто. Ички иштер министерствосуна баягыл иштер боюнча артынан контроль коюп катуу тапшырдык. Ким тарабынан адам колдуу болгонун аныктамайын ишти жаппоону эскерттик. Кечигиши мүмкүн, бирок кыянаттык сөзсүз түрдө ашкерелерине ишенебиз. Бул бир. Экинчиси, эки кызматкерин окумуштуулардын президиумунун атына арыз жазышып, ошондон улам сага комиссия бара турган болуп атканын кечээ уктум. Эмнеге мурунураак бул маселе боюнча бизге кабарлаган жоксуң? Эки киши арыз жазса эле сизге кабарлап, убактыңызды албайын дедим. Рамазанов, өзүң курнамысты жаман көрөсүң, бирок өзүң кээде курнамыска жеңилип кеткениң кандай? Эки кишинин арызы үчүн дейсиң, эки кишинин арызы оңойбу? Сүйлөшпөдүк беле? Кандай иш болсо да кабарлашып туралы деп чечпедик беле? Мына эми комиссия түзүлүп калыптыр. Аны тыюуга биздин укугубуз жок. Биз бу жерде отурганыбыз менен дайым эле баарын өз учурунда көрүп, туюп тура албайбыз да. Ал үчүн бизге өз учурунда туура информация, туура кабар керек. Мен сени баалайм, сыйлайм, бирок бир кемчилигиң өзүңө өзүң көбүрөөк ишенесиң. Албетте, элими чөйрөдөгү жаңы талапты сен биринчи баштап атасың. А бул оңойбу? Жок. Биринчи болуу, биринчи чыйыр салуу дайыма кыйын. Дүйнөдө биринчи жолу биздин өлкө жумушчу жана дыйкандардын мамлекетин курду. Оңойго турдубу? Жок. Мына азыркыга чейин, атүгүл дүйнөнүн жарымы бизге тилектеш болуп калганга чейин кыйын. Анткени өзүң көргөндөй биринчи болуш, лидер болуш кыйын. Анын үстүнө мурун эле сага сигнал болгон экен. Белгисиз бирөөлөр коркутуп кат жазган экен. Эмнеге ушуларды бизге кабарлаган жоксуң? Муну мен жакында эле ички иштер министерствосу аркылуу билип турам. Ушунун баары мүмкүн чекилигимдир. Жаш балача коркутуп жазган каттын авторлоруна анча маани берген эмесмин. Майдага маани бербесең, эртеби кечпи ал зор окуяга өсүп жетет. А зор окуяга айланып кеткенде нары кеч, нары кыйын болуп калат. Катуураак айтсам көңүлүң алба? Жок, андай эмес. Мындан ары майда болобу, зор болобу, баарын мага кабарлап тур. Сага жардам бербегенде кимге жардам беребиз? Рахмат. Эми барар комиссия сөзсүз барат. Эң негизгиси өз принцибиңден тайба. Эки арызчынын артында көрүнбөгөн бир күч тургансыйт. Болбосо булар мынчалык ачык чыга албайт эле. Ким эми ошо? Айтуу кыйын. Эгер комиссия ишти калыс чечсе, алардын артында кандай күч турса да мен аларды институтта кармай албайм, Эсенаман Абышкаевич. Эми анын иштин жүрүшүнө карата ойлоно жатарсың. Бирок начар кишилерге теңелип, начар болуп алуунун кереги барбы? Жакшы кишилер дайыма кечиримдүү болот. Жаман адамдар ошол кечиримдүүлүктү түшүнөр бекен, деп ойлоду Рамазанов. Бир саамга унчукпай калган Рамазановду Абышкаев телмире тиктеп туруп анан: "Өтүнүч же суроолоруң барбы?" деди. "Жок. Анда азырынча сөз ушул. Кандай иш болсо да кайрылып тур. Рахмат." Экөө сыпак коштошту. Рамазанов чыгып кеткенден кийин мунун бир кемчилиги өзүнө өзү аябай ишенет, деп ойлоду Эсенаман Абышкаев. Арген Эсенаман Абышкаевде болгон күндүн эртеси эле 6 кишиден турган текшерүүчүлөр келип калды. Кабинеттерде шву сөздөр көбөйүп, ал эми Камчы Суртаев менен Мырзаул Үчкемпиров мына көрүп алгыла. Директор болору менен өзүн кудай сезген Рамазановдон башка да андан жогорураак, андан бийигирээк турган, андан тереңирээк, кененирээк билген кишилер да бар, деп бурч-бурчта пикирлеш кишилерине табалары кана бакылдап, айрыкча Камчы Суртаев: "Рамазанов эми алдымдан чыкса, саламды башкачараак айтат элем", дегенчелик өктөө менен кууш коридордон менсине жылмайып ары бери өтчү болду. Ушундай коокалуу учурда Жигиталынын ооруп үйүндө отурушу Аргендин көкүрөк оюн кыйла бөксөртүп, баарына өзү түтүп, өзү үлгүрө албоочудай бушайман жүрдү. Текшерүү деген текшерүү, деп ойлоду ал. Эгер текшерүүчүлөрдүн ою калыс эмес болсо, кымындай нерсени тоодой кылып көрсөтүшү мүмкүн. Анын үстүнө текшерилүүчү нерселер арифметикалык эсеп же техника эмес. Биздин иште көбүнесе кимдин тили буудай куурса ошол жеңип кетет. Анан калса текшерүүчүлөрдүн төрагасы ошол төрага болуп дайындалганына эле кыйла каадаланып, сөздү жогортон сүйлөп бааланып калыптыр. Төраганын жүрүш турушу, маданияты ошол болсо, текшерүүнүн жыйынтыгы кандай болор экен? Текшерүүчүлөрдүн төрагасы жаагы 2 карыш, бою нооча,
чачтары оң маңдайына салбырай түшкөн тарашадай кара неме. Тарых институтунда иштейт. Аты жөнү Жоломан Кашкатай. Ал эми анын орун басары тээ алыстан келатканда эле элпек салам айтып, же алик алып, жөнөкөй кийинип, жөнөкөй сүйлөгөн, үнү коңур, ажардуу киши. Аты жөнү Николай Ильич Иконников. Философия институтунда иштейт. Кашкатай Жоломанов Жигиталынын бош кабинетин ээлеп, салкын шапата уруп турчу тоо беттеген терезени чоң ачып салды. Анын аттын тишиндей чоң, нары сары тиштеринен чылым үзүлчү эмес. Бири бүтөөрү менен анын оң колу экинчисин укалап даярдап тура турган. Сейли Биялиевич, деди ал Сейлиге телефон чалып. Анда ишти баштадык. Баштай бериңиз, деди Сейли, лепилдей элпек сүйлөп. Эмне десеңиз мен даярмын. Анын ушунчалык жадырап, ага жан тартып турганды телефондогу үнүнөн даана билинип турду. Ишти мен биринчи кызматкерлерди бирден чакырып, жекече маектешүүдөн баштасам, кандай дейсиз? Ал өз эркиңиз, Кашкатай Жоломанович. Кандай десеңиз биз даяр. Арген институттун алдында баратса, жолунан академик жазуучу чыкты. Саламатсызбы, Байгамбар Жайчиевич, деп Арген аны утурлай басты. Текшерүүчүлөр келиптир, ишиңе жолтоо гана болушу мүмкүн, деди Жайчиев, алик алып, экөө жанаша басып баратышканда. Бирок эң негизгиси туура багыт алып, туура иштей бер. Мына мени 30-жылдары аябай сындашкан эле. А кезде кээ бир жолдоштор сүйлөшсө эле саясий туура эмес, же идеясы бузук деп коркутуп сүйлөшчү. Совет мамлекетинин калыптаныш учурунан алып, жаңы заманга тоскоол болуп аткан терс көрүнүштөрдү ашкерелеп, бетин ачып роман жазсам, мени кайра автордун ой пикири жаңы заманга, жаңы замандын жаңы адаттарына каршы деп сындашкан. Ошондон бери мына 35 жыл өттү. Кесир сүйлөбөйүн ошол романдарымды сындап, өзүмдү жок кылабыз дегендердин сөөгү азыр сөпөт болуп, аты жөнүн эле эмес, туугандары унутулуп калды. А романымды Кудайга шүгүр, эл али окуп атат. Ушундай. Алдыга чыксаң көрө албай, артта калсаң жардам бере албайт. Кайра боору ооруйт, кемсинтет, орто заар болуп жүргүң келбейт. Да, айрыкча өзүң окшогон чоң, ой санаасы бар кызматкерлер чоң күрөштүн арасында болот. Мекен жүгүн мына ошолор көтөрөт. Ошон үчүн арам ойлуулардын, көрө албастардын тоскоолуна чүнчүп кетпе. Зор күрөшкө чыккан киши өзүн зор күрөшкө даярдай жүрөт. Эң негизгиси туура багыт алып, туура иштей бер. Акыры жеңиш сеники болот. Рахмат. Жайчиевди Арген үйүнө чейин узатып барып, анан үйүнө кайтты. Караңгы кыябанда жалгыз келатып, өзүнчө ойго муюду. Жайчиевди жакшы адам жана жакшы жазуучу катары билчү. Ушундан улам аны сыйлоочу, баалоочу. Мына азыр эле акыл насаатын айтып көңүл айтты. Мунусуна рахмат. Бирок эмне үчүн мага көңүл айткандар көчөдө айткан ушул ойлорун, ушул сөздөрүн тийиштүү жерлерде, мисалы илимий советтерде же чоң окумуштуулардын башы кошулган жыйналыштарда менин калыс ишимди калыс сөзү менен айтып чыгышпайт, деп ойлоду. Баары эле сеники туура, анте бер, минте бер. Жолуң, оюң туура, акыры жеңиш сеники болот дешет. Бирок ошолордун бирөө да тийиштүү жерде көкчалдык кылып, жулунуп чыгып, менин сөзүмдү сүйлөп, далилдеп чыгууга баш байладыбы? Жок. Эмне үчүн? Себеби эмнеде? Ушунун баары жердешчиликтин, уруучулуктун, анан да али жетилип, такшала элек дүмбүл интеллигенттиктин кесепетинен эмеспи? Арген үйүнө келип, чечинип, дароо иш бөлмөсүнө кирип кетти. Ибарат чала жабылган каалганын жылчыгына келип, акырын шыкаалай тиктеди. Ал адатында эле Лениндин керектүү томдорун жанына коюп алып окуп атыптыр. Мурун мынчалык күндөп-түндөп окучу эмес. Ою башкада туруп, эптеп-септеп бир нерсе жемиш болот да, анан бир чыны муздак чай жутуп, иш бөлмөсүнө кирип кетет. Такыр уктай албаган түндөрү таң атканча окуйт. Чыртылдап кээде тез жинденчү болду. Ибарат оор үшкүрүнүп ашканага кирип кетти. 6 сол. Каалга демите ачылып, сырттан Кашкатай Жоломанов кирди. Уруксатпы? Келиңиз, отуруңуз. Рамазанов колун созо элпек өйдө болду. Бир жума жүрүп жадатып ийген жокпузбу? Сиздин милдетиңиз ошол болсо, биздин жадаганыбыздан не пайда? Ишти бүттүк. Эми справка жазуу милдети гана калды.
ага эми жай отуруп киришебиз го. Сиз менен коштошоюн деп гана кирип калдым. Рахмат киргениңизге. Баарын көрдүңүз, баары менен тааныштыңыз. Эми справканы калыс жазсаңыз эле болду. Ал жагынан шек санабаңыз. Калыс болгонум үчүн, калыс жүргөнүм үчүн мени текшерүүчүлөрдүн башчысы кылып жөнөтүп отурушат да. Калыстыктан шек санабаңыз. Ошон үчүн Суртаевди кемсинтсеңиз кемсинтиңиз. Бирок советтик илимий даражаны кемсинтүүгө укугуңуз жок. Бул бир. Экинчиси, кээ бир идеясы туура эмес макалалар табылды. Баарынан да Баястан сыяктуу макалалардын кирип кетиши таң каларлык. Арген аны бир топко унчукпай тиктеди. Анан ал жөндө мындай деди. Чоң болобу, кичине болобу, ар бир элдин кайсы же кандай доордо жашабасын тарыхы болот. Муну өзүңүз жакшы билесиз. Мына ошол тарыхты кийинки урпактарга туура, так жеткириш үчүн прогрессчил эле эмес, регрессчил, тагыраак айтканда реакциячыл агымдагы кээ бир адамдарды да тарых бетинде ала жүрүүгө тийишпиз. Жакшы доор, жакшы адамдар менен эле тарых жаралбайт. Тарых болгондон кийин мезгилдин, доордун күн тийген жагын гана көрсөтүп, көлөкө жагын жаап жашырып койсок, ал тарых болбойт. Бул жөн гана өткөндү бурмалоо, өзүңдүн тарыхыңды өзүң дыкат иликтебөө, журнарга салуу. Ушуну баары келечекке жалган айтуу. Муну да өзүңүз жакшы билесиз. Мындай болгон соң Баястан сыяктуу макалалардын кирип кетишине эмне үчүн таң каласыз? Баястанды биз киргизип, мактап, эбак өлүп көрдө жаткан аны тирилтип, ага сыйлык берүү керек деп сокур табыптык кылып атканыбыз жок. Баястан аркылуу доорду, доор аркылуу Баястанды, анын реакциячыл жаңылыштыгын дагы бир ирет далилдеп, кийинки муундарга түшүнүктүү, так, жеткилең илимий дарек болуу үчүн тарых бетине жазып коюшубуз керек. Аны киргизүү маселесин биз мына ушул позициядан туруп чечкенбиз. Жоломанов: мейли, бул оюңузду туура дейли, бирок сиз Жолдош Рамазанов бир нерсени такыр түшүнбөй атасыз. Баястан деген ким? Мурдагы патриархалдык турмушту самап, ырында кайдагы бир өткөн кой үстүндө торгой жумурткалаган иллюзиялуу заманды идеализациялаган. Мындай идеясы бузукту келечек муунга кабарлап эле эмес, тарых бетине жолотпоо керек. Мындан тарых өксүп же жарды болуп калбайт. Арген ичинен тынды. Балтай сказал Шалтаю, Шалтай сказал Балтаю деген мына ушул эмеспи деп ойлоду. Кашкатай Жоломанович, сиз мага түшүнбөй калыптырсыз, деди Арген аны саал көкүтө. Жаман деп эле мезгилдин бир жаман капшытын тарых бетинен шыпыра чаап жерге көмүп салуу менен иш бүтпөйт. Мына ошол жаманды ошол кездин деңгээли менен салмактап, марксистик лениндик көз караштын позициясынан туруп, жаман экенин бүгүнкү күндүн баасы менен илимий далилдеп, тарых бетине жазып коюшубуз керек. Кептин тузу мына ушунда. Тарых бир эле сизге, мага же бүгүнкү муунга керек эмес, келечекке, келечек муунга керек да. Же туура эмеспи? Алыска барбайлы өзүбүздүн манасты алалы. Мурун жазма адабиятыбыз түгүл, отурукташкан дурусураак маданиятыбыз болбогон соң, башканы айтпайлы, ушул төө көтөрүүсү манастын кайсыл доордо, качан пайда болгонун эмгиче тактай албай жүрөбүз. Бул эми кечиримдүү. Анткени ата бабабыз өмүр деген, жашоо деген эле ушул экен деп, болгону короосундагы бир короо малына корустон болуп, эптеп карды тойгонго эле каниет алып, тарыхын ойлобой, отурумдук күн кечиргенин ойлоп, өткөнү менен келечегине маани бербей өтүптүр. Ошон үчүн биз азыр сиз экөөбүз өз элибиздин тарыхын күңүрт билебиз. Тактай албай эмдигиче талашып тартышып жүрөбүз. Эгер маданиятташкан башка улуттун, айрыкча орус элинин, түрк урууларынын тарыхын изилдеген окумуштуулары болбосо, анда алакан жайып, өткөнгө оомийин кылып отуруп калмак экенбиз. Ал эми азыр өнүп өсүп, өз тарыхыбызды изилдөөгө кудуретибиз келип турган чакта, кечээге эле, айталы мындан 100 жыл илгерки тарыхыбыздын жакшысын алып, жаманын кетмен деп салсак, айрыкча бизге окшогон илим адамына бул өтө кечиримсиз иш эмеспи? Биз ата бабабызды кечиребиз. Себебин жогоруда айттым. Ал эми мындай ишибиз үчүн келечек муундарыбыз бизди кечирбейт. Кашкатай Жоломанов чалкалай берип, ушул да сөзбү дегенчелик кылып мардая жылмайды. Бул эми сиздин түшүнүк, а биздин түшүнүк андай эмес. Сиз илимий чөйрөдөн мындай бир окуяларды учураттыңыз беле? Кандай?
илимге тыйынча пайдасы жок уулун жөлөп таяп илимпоз кылып, ал эми канаты, уча турган таланты бар жаш аспиранттарды жетекчи катары эзе берип, канатын сындырып, биротоло сойлотуп салганга чейин барган кара ниет илимпоздор бар. Ушундайларды учураттыңыз беле? Жок. Бирок мунун биздин азыркы сөзгө кандай тиешеси бар? Тиешеси бар. Ошого шегим бар. Сиз кийинки күндөрү кичине кем уйку болуп жүрсөңүз керек. Эмне болду? Сөзүңүздөн, нервиңизден байкалып атпайбы? Мен башканы сүйлөп атсам, сиз башканы сүйлөп атасыз. Тескерисинче, сиз кем уйку болуп жүрбөңүз. Жок, дайыма жакшы уктайм. Ошого менин да шегим бар. Анткени биринчиден өтө кем уйку, экинчиден өз кызыкчылыгынан башка эч нерсеге кызыкпаган киши гана сөз маанисине дароо түшүнө бербей калат. Түшүнбөй турган мындай эмне бар? Бар. Чыныгы илимпоз эгер өз баласынын колунан иш келбесе, өңгөнү төргө отургузуп, өз баласынын колунан келген ишке буйрмак. Ал эми тигил мен айткан илимпоз тескерисинче кылып атпайбы? Мындай илимпоздор өз элинин өткөнүн же келечегин эмес, бүгүнкүсүн да ойлобойт. Ойлосо да үстүртөн, өз кызыкчылыгына, өз пайдасына карап ойлонот. Жоломановдун иреңи муздап чыртыя тиктеди. Болуптур, мындайлар бар дейли. Муну менен эмнени айтмакчысыз? Тарыхый фактыларды тиги илимпозчу ар ким өз пайдасы үчүн бурмалабай, чыныгы илимпозчу калыс карайлы дегеним. Рамазанов, кызмат боюнча ушуга чейин сиз катуу жеме угуп же катуу согулдуңуз беле? Жок. Жоломанов кытмыр баш чайкады. Анда ошон үчүн чыныгы илимпоз, чындык деп көп сүйлөйт экенсиз. Эмне чындыкты бир эле сиз көрүп турасызбы? Сиз али көп нерсени билбейт экенсиз. Мүмкүн. Мүмкүн эмес эле чын. Бакылдаган текени суу кечкенде көрөбүз. Аргенин көздөрү жылт эте тереңинде ойной түштү. Жолдош Жоломанов, сиз биздин ишибизди текшерип, справка жазып, тийиштүү жерге отчет бериш үчүн атайын жиберилген кишисиз, туурабы? Туура. Анда эмнеге сөздү көбөйтүп атабыз? Өз ишиңизди кылып, өзүңүз ойлогондой справкаңызды жаза бербейсизби? Справка жазуу, аны кантип жазуу ал менин ишим. А сенин минтип мага буйрук берип сүйлөөгө укугуң жок. Сөз бүттү. Сен мени минтип айдаба, өзүм эле чыгып кетем. Уктуңбу? Деги сен өзүң кимсиң? Рамазанов улагага сөөмөй кезеди. Чыгып кетиңиз. Жоломановдун өзүнө өзү ыраазы жүзү кемсине түшүп, көздөрү чекчейе жылт этип, бул чын эле жинди болуп калыптыр. Мунусу жакшы дегендей, портфелин жаза буза креслодон алып, туталана бозоруп, эшикти тарс жаап чыга жөнөдү. Ал чыгаары менен Арген секретарь машинисткасына: "Бирөө келсе же чакырса мен жокмун, эч кимди киргизбе", деди. Анан тунжурай отуруп башын колдоруна жөлөдү. Дал ушул учурда жүрөгү сайгылаша түшүп, көмөкөйүнөн жеңил онтоп, шкафынын оң тартмасынан дары алып оозуна салды. Кайрадан башын колдоруна жөлөдү. Башы ооруп чыкты. Чын эле тиги Жоломанов айткандай түндө кем уйку болгон. Таңга маал гана кичине кирпик сууткан. Бирок азыркы чатакка бул шылтоо эмес да. Эч кимге эч качан мынчалык кызуу кандуулук кылган эмес эле го. Тура калып эшикти көрсөтүп кыйкырган эмнеси? Туура эмес. Асман түбөгө түшө калган учурда да минтүү алсыздык. Бакайга жазган эскерме каттары эсине түштү. Ошондо дал ушул жөнүндө урушуу же чычалуу бул баланын гана иши деп жазбады беле? Ордунан туруп терезеге келди. Кайрадан өткөн өмүрү эсине түшүп, ошол өткөн күндөр көңүлүн кусалантты. Айрыкча кийинки күндөрү кичине эле капалана калса, эсине Бакай менен Гүлмира түшө калчу болду. Мына азырда аларга болгон сагынуу, кусалануу көңүлүнүн бир терең жеринен ойгонуп, ичинен томсорду. Тиги эл өтүп аткан жол турбайбы? Ошол жол менен кээде үчөө сейилдеп өтүшчү эле. Ошо күндөр. Эми эч качан кайрылып келбейт, Эми эч качан аларды көрбөйт, Бүттү. Эгер алар тирүү болсо, ал мынчалык азыркыдай кызуу кандуулук кылбас эле. Эч кандай тоскоолго моюн сунбас эле. Жүйүнү бош сезимдер аны кайра кыйнабас эле. А эмне үчүн Татнакай Ибарат менен Татнакай кызы өткөндү унуттуруп, аны кубанта албайт? Эмне үчүн? Ал селт эте чочуп, терезе кырына койгон колун тартып алды. Колунун үстүнөн кара жөргөмүш чуркап өткөнсүдү. Көзүнө көрүндү. Бирок жок. Кара жөргөмүш. А мүмкүн кара жөргөмүш эмес, кара курт болуп жүрбөсүн? Ал аяк биягын кайра карап,
бирок эч кандай жүргүмүш же куртту көрө албады. Дал ушул учурда кулагы дүңгүрөй түшүп, бир алдынага тааныш музыка, анан кандайдыр бир тааныш үн угула баштады. Бул эмнеси? Шалдырай түшүп, денеси муздак тер басты. Чекеси зыңылдап, башы ооруп чыкты. Жаны жер тартты. Кашкатай Жоломанович мелтейи сустайып өз кабинетинде отурат. Жанында комиссиянын мүчөсү Николай Ильич Иконников. Николай Ильич, сиздин ордуңузда болсом справканы мен башкачараак жазмакмын. Кандайча башкачараак? Сиз Рамазановду жактап эле эмес, кээ ишин орунсуз мактап алыпсыз. Эгер эле Рамазанов сиз ойлогондой же жазгандай болсо, анда биз экөөбүз минтип алтын убактыбызды өлтүрүп, справка жазып отурбас элек. Николай Ильич күрсүнө чалкалай берди. Ушундай деңизчи. Анда мен кандайча жазышым керек? Болгонун болгондой. Анда мен, кадырлуу Кашкатай Жоломанович, так ошол болгонун болгондой жазып атам. Айтмакчы, бул маселе боюнча сиз мага экинчи ирет эскертип отурасыз. Бирок мен дагы айтайын, факты менен калыстыктан алыс кете албаймын. Анын үстүнө биз сочинение жазып аткан жокпуз. Биздин бул справкабыз аркылуу адамдын тагдыры чечилгени турат. Мен сизди калыстыктан тайгынын деп атканым жок. Сиз маселенин тереңине сүңгүп кире албай атасыз. Рамазановдун психологиясында бүгүнкү күнгө жат элемент бар. Ушуну байкай алдыңызбы? Жок. Мына ушуну байкашыңыз керек эле. Рамазановдун психологиясы аркылуу иши аркылуу психологиясын текшерүүчү гана эмес, психолог катары анализдешиңиз керек эле. Сиздин справкаңызда, Николай Ильич, мына ушул жетпей турат. Башканы коюп бир эле фактыга токтолоюн. Мына, сиз экөөбүздүн илимий наамыбыз бар. Эгер Рамазановду эмитен башка чаап, жолубуздан алып салбасак, ал эртеби кечпи биздин илимий наамыбызга шек келтирип, тиги Суртаевке окшотуп, улагага отургузуп, ал эми илимий даражасы жокторду Молдоевке окшотуп, төргө өткөрүп ийиши мүмкүн. Бул албетте апендилик эле эмес, кыянаттык. Бул советтик илимпоздорго эле эмес, советтик илимге шек келтирүүчүлүк. Мына ушуну биздин чет элдик душмандарыбыз билсе эмне дейт, Николай Ильич? Бул бир. Экинчиси, Рамазановдун психологиясында бүгүнкү күнгө жат элементтер бар экенин бекеринен айткан жокмун. Жөнөкөй эле дагы бир факты. Үйүнүн жанында орус мектеби турса, уулун үйүнөн ыраак жердеги кыргыз мектебине окутушу бул көз көрүнүү факты. Эгер уулу үйүнө жакын окуса, адам колду болбос беле, ким билет. Ал эми мындан 100 жыл мурун жашап өткөн реакционер акындын тарыхый портретин жазып тарыхка киргизиши эмне деген көрүнүш? Санап отурсак, ушул сыяктуу фактылар бир топ. Бирок көп сүйлөп сизди жадаткым келбейт. Николай Ильич ичинен тынды. Кадыресе эле чоң кишинин жаш балача ой жүгүртүүсү аны анча деле таңдандырбады. Анткени Жоломановдун ким экенин, кандай экенин мурунтан эле жакшы билчү. Текшерүүчү топтун төрагасы болуп дал ушул Жоломановдун дайындалганын укканда ичинен буга такыр ынанган эмес. Бөрк ал десе баш алчу киши баратса, кайдагы текшерүү, кайдагы калыстык? Мына эми акыр аягы ал ойлогондой болуп, ага анын справкасы жакпай отурат. Жакпаса жакпасын, деп ойлоду Николай Ильич. Жоломановго жакпайт экен деп фактыдан тайып, жалган справка жазгыдай мен Жоломанов эмесмин. Справканы башкача жаза албайм жана жазбайм, деди Николай Ильич. Ал өз ишиңиз, деди Жоломанов. Бирок кийин жакшы текшерүү иши боюнча тиешелүү жерге отчет берүү учурунда сиздин справкаңызга макул эместигимди билдиргенимде көңүлүңүзгө алып, мени жектеп калбасаңыз эле болду. Кантсе да Николай Ильич коллегабыз, илимий жолубуз бир. Көңүлүмө алып же жөн жеринен капаланып, нервимди бузчу убактан эбак өтүп кеткенмин, деди Николай Ильич. Милдетим чындыкты айтуу, калыс болуу. Эгерде муну кимдир бирөө түшүнбөсө же түшүнгүсү келбесе, ал өз иши. Ал үчүн баш оорутпайм. Атүгүл өзүң айткандай жектеп да калбайм. Мен эмне, сиздин оюңузча чындыктан тайып отурамбы? Тескерисинче чындыкты издегенибиз үчүн минтип, алтын убактыбызды кетирип жүрбөйбүзбү? Маселе убакытта эмес, Кашкатай. Маселе текшерүү ишине калыс мамиле жасоодо. Ал эми сиз жогоруда айтып өткөн реакционер акын же мектеп маселеси жөнүндөгү ойлор, справканы айтпайын. Көчө сөзүнө арзыбай турган ой. Ар бир улут өз тилинде окусун, маданиятын өстүрүп, тарыхын изилдесин деп
мектеп жана момундай илимий мекемелер ачылган. Ушундан улам бөйрөктөн шыйрак чыгарып, түз иштеп аткан Рамазановдун психологиясынан терс элемент издөөнүн кереги барбы? Рамазановдун азыркы иш багыты абдан туура. Сиз литературная газетанын бүгүнкү санын окудуңузбу? Окуй элек болсоңуз окуп берейин. Академик Гинзбург мындай деп жазат: Обидно бывает, когда лекцию студентам читает некий остепененный светоч науки, у которого каша во рту и ни одной фразы невозможно понять. А в другой группе преподаватель без степени, зато с талантом разъяснять непонятное, трудное, делать его доступным, интересным. Андан ары, если уж очень нужны ученые степени, то надо бы присваивать их без оформления и защиты диссертаций, по конкретному вкладу научного работника. При таком порядке сократится число случайных людей в науке, нашедших в ней кормушки. Человек, который может сделать что-то весомое, полезное, сделает это и без степени. Муну мага эмнеге окуп жатасыз дегендей, Жоломанов аны жактырбай ормойду. Иконников: Рамазановдун иш багыты дал ушуга үндөшүп турат. Демек бул көрүнүш азыр, бүгүнкү күндө жалпы проблема боло баштаган. Эгер баардыгыбыз эле Рамазановдой халтурага жана протекционизмге ачык чабуул коюп чыксак, анда бизге жолтоо болгон көп нерселерден тезирээк арылар элек. Рамазановдун ачык чыгышы, болгондо да катуу чыгышы көбүнө алардын ичинен сизге да жага бербей атат. Бул закондуу көрүнүш. Анткени баарыбыз эле сынды учурунда туура кабыл алып, туура түшүнө билбегенден, жакшы ишти, жакшы ойду дайым эле туура түшүнө албайбыз. Ал эми уруксатпы? Сырттан Сейли кирди. Экөө менен элпе учурашып, Жоломановго папка сунду. Сиз сураган материалдар. Жоломановго жагына сүйлөп, жагына тиктеп, анын каш кабагына жараша мамиле күтүп, өзүнө пайда издегенсип жүргөн ушу Сейли Биалиев деген эмени Николай Ильич ичинен негедир жактыра берген жок. Иса, сен мени туура түшүнчү, деди Султан Шаменов. Күнөөлүү кишини кантип күнөөлүү эмес деп актоого болот. Сен экөөбүз мындайга барбайбыз, барган учурда да аны актай албайбыз. Ушул эле пикиримди Эсенаман Абышкаевичке да айттым. Комиссия түзүлгөнгө чейин болсо бир жөн эле. Комиссия барып, справка жазылып калгандан кийин бул ишти токтотуп калуу эч кимдин колунан келбейт. Муну коюп, кийинки эле бир окуяны айтайын. Биринчи том чыкканда Рамазанов өзү баш болуп, кызматчылардан акча чогултуп, кызматтан кийин ошол жерде банкет уюштурушкан. Ичкилик ичишип, натыйжада бир кызматкер жанагы мырза Уулгүч Кемпировду сабап кеткен. Бул иш Рамазанов тарабынан атайын уюштурулган деп 4 кишинин справкасында ачык жазылган. Факты. Фактыдан качып кайда барам? Рамазанов тарабынан атайын уюштурулган дегенге каршымын, ал туура эмес, деди Иса Байгубатов. Мен аны билем го. Бирөө ага жамандык кылган учурда да ал жамандыкка барбайт. Бирок дагы айтайын, алдыңда факты жатпайбы, деди Султан Шаменов. Рамазанов бир эле сага эмес, бизге да керек кадр. Мен ушуну ойлобойт дейсиңби? Бирок дагы айтам, факты. Факты деген кыйын. Сен өзүңдү менин ордумда коюп көрчү. Сен да ушинтмексиң. Жок, Султан, мен минтмек эмесмин. Кантмексиң? Султан Шаменов колунда папкесин кармаган боюнча же ачпай, же ары койбой Байгубатовго демите тигилди. Баарыңар эле мен минтмекмин деп бакылдаганга кыйынсыңар. Бирок чечүүчү жерге келгенде унчукпай туруп бересиңер. Бу айтканың туура, деди Байгубатов. Ошол бакылдактардын катарына Султан, мына так ошол биринчи өзүң киресиң. Биз го айтар сөздү айтып калабыз. Анткени корко турган эч нерсебиз жок. А сен айтпайсың. Анткени баардык нерседен сен кызмат ордуңду бийик коесуң. Шаменов шалдырап унчукпай калды. Мынча демитет. Сөгүшөйүн деп сөгө албаса, урушайын деп уруша албаса, же айтканды түшүнбөсө, баары бүтүп эми кызмат ордум калдыбы, деди Шаменов, анын сөзүнө такыр чычалабагандай түр көрсөтүп. Бала болсоң бир жөн, түшүнбөй атат дээр элем. Байгамбар жашына жетип, минтип сүйлөшүң уят, Иса. Уятпы? Байгубатовдун эреңи бузулуп, бирок көздөрү бир калыбында аны демите тиктеп турду. Маселе чечпей отурган сен уялбай, кайра мен уялат экенмин да. Султан, чындыкты бетке айтканга чычалаба,
колуңда бийлигиң туруп маселени сен чече албасаң биз эмнени чечебиз? Ойлочу, Рамазановдун баласы адам колдуу болуп калган аз келгенсип. Кайра ага текшерүү жиберип, ишин президиумдун коллегиясына даярдап атканыбыздын жолу болсун. Ушунун баары сен маселе чечпегендиктен болуп жатат. Ал сенин оюң, деп Шаменов бул ирет токтоно албай кетти. А менин оюм андай эмес. Рамазановдун баласына ким кол салганын али териштиребиз. Аны бул ишке аралаштырба. Ал эми Рамазановдун мына бул справкада жазылгандай советтик илимпозгор эмес, советтик илимий даражага шек келтирүүгө укугу жок. Ошентип справкага жазышыптырбы? Шаменов кытмыр жылмайды. Сүйлөгөн сөзүң эле эмес, сураган сурооң да кызык. Мен эмне оюмдан чыгарып айтып атыпмынбы? Ошентип жазгандар ким эми? Жоломановпу? Жоломанов эле эмес, беркилер дагы. Ким эми ошо? Иконников да ошентип жазыптырбы? Жок, так ошол Иконников антип жазбаптыр. А калгандары бүт. Сенин оюң боюнча Иконников туура эмес да берки төртөөнүкү туура болуп аткан турбайбы анда? 4 киши деген 4 киши. Анда сен, Султан, сапатка эмес, санга карап иш жүргүзүп аткан экенсиң. Текшерип баргандардын ичинен жалгыз гана мына ошол Николай Ильич калыс киши. Ушуга да ишенбейсиңби? Иса, койчу, сөзүңдү бүтүрчү, деди иреңи тырчыя кол шилтеп Шаменов. Баары бир экөөбүз бири-бирибизге түшүндүрө албайбыз. Мен түшүнөм. Мына сен түшүнбөй атасың. Көрдүңбү, дале болсо орус адамы калыс чыгып, чындыкты айтып атыптыр. А сен калыстыгына карап жалгыз адамды жактабай, санына карап беркилерди жактап атасың. Султан, сен чече алаба, мунуң туура эмес. Рамазанов көп болсо коллегияда сөгүш алат. Директорлуктан айдап аткан эч ким жок. Анан эмне эле ага мынча күйүп ушасың? Билебиз, сенин бир кездеги аспирантың болгон. Эгер мен да сага окшоп, туура болбосо да бир кездеги аспиранттарымды жактай берсем, анда эмне болот? Бу баары бир түшүнбөйт экен. Буга кайран айткан сөз. Кайран нерв, деп ойлоду Байгулбатов. Андан ары айтышып отургусу келбеди. Чыгып кетти.